Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmattu ejekелер, өзү негизи бүгүнкү сабагымдын темасы башка болчу. Башка темага дайындангам да мен. Бир эмес бир эки теманы даярдагам. Анан бүгүнкү өзү жамааттын менимче талабы, айтор башка тема болгондугуна байланыштуу ошо тема өзгөрдү. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Иш деп жүрүп, анан сабакка дагы убактап, мынтип уюшуп, уюштуруп, жыйналып отурган баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Айтмакчы, эми сөз атасы келгенде айтпасаң өлөт дегендей, өзү менин сабактарымды бир, эки жолу көргөн адам түшүнөт. Качан мен өтүп, кара жер жамынып, үстүмө топурак үйүлүп калган, анан билесиңер сабагымдын кандай экенин. Азыр көпчүлүгүңөр байкабайсыңар, чындап айтканда. 60ка чыкканда тынбай намаз окуган инсан, эркек болсун, аял болсун, 70ке чыккан инсан 10 жашын алып койсо да 60 жыл намаз окуган болот. 60 жылдын ичинде 2 жыл 4 ай 6 күн намаз окуган болобуз. Элестетсеңиз, 2 жыл 4 ай канча күн экен? 6 күн намаз. 2 жыл 4 ай 6 күн намаз окуган болосуз. Анткени сиз ар бир намазга 12 мүнөттөн гана убакыт бөлүп келсеңиз, 24 сааттын ичинен 1 саатты намазга бөлөсүз. Ошондо сиз 1 жылдын ичинде 15 күн намаз окуган болосуз. 30 жылдан бери намаз окуп келатат муну киши деп айтабыз да. Эсептеп келсеңиз азыр ал кичинекей эле. Бирок 30 жылдан бери жеп келген эсептей турган болсо, 60 жылдын ичинде бир адам 25 тонна тамак жейт экен. Анча-мынча тойго барып атасыздар. Куда күтүп атасыздар. Кудалыкка барып атасыздар. Туулган күн өткөрүп атасыңар. Туулган күн эми өткөрбөйсөңөр керек менен. Бирок жеп атасыңар да. Ошондо 20-25 тонна тамак жеп атасыңар да, туурабы? Анын алдына караганда намаз 2 жыл 4 ай 6 күн экен. Эмнеге мынттым? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы умранын фазилети деп. Ушул жөнүндө айтып бериң деди. Умра десе ким кандай түшүнөт билбейм. Умра деген сөз арабтардын имара, анан и'тимар деген сөзүнөн алынган. Куруучулук, куруу, анан курулуш деген сөздөн алынган. Умра деген сөз. Адам баласы адеп ахлакты, өзүндөгү адеп ахлакты кимдир бирөө менен кыла турган мамиленин пайдубалын, түптүбалын, фундаментин куруш керек болсо, бир күндө окула турган 5 убакыт намаз, Аллахка болгон чын ыхластан болгон ибадаттар, бирөө рахмат айтпаса деле, ыраазычылык билдирбесе деле, бардык жасала турган жакшы иштердин баарын чын дитин коюп, чын ыхластан жасайынчы ушуну. Бирөө албетте жакшы кылыпсың деп мактабаса деле, жасайынчы, кантип ушуга өтөт экенмин дей турган болсо, анда умра деген ибадат сизге ошолордун баарын куруп берет. Умра деген куруу деген сөз. Жан дүйнөгө, жүрөккө, адам баласынын жан дилине ибадаттардын баарын, ахиретке керектүү азык болгон ибадаттардын баарын, ыйман, ихлас, шахада, карым катнаш, зыярат, кечирим, сый урмат, ушунун баарынын фундаментин бекем кылып кура турган ибада бул умра. Мага бирөө кеңеш сурап чалды, устаз, айтыңчы мен эмне кылайын? Азыр намаз окуп атам деди. Окуп атам, бирок сөлөкөтүн жасап атам деди. Чындап айтты, мойнуна алды. Жашырганда не деди? Сизден жашырып эмне кылам деди. Сизге кооздонуп өзүмчө ушундай мыкты ибадатчыл катары көрүнгүм келбейт. Анткени күйөөм менен ушунчалык катуу урушканыма байланыштуу, мен азыр жолукту эле чечкенге аз калды. Намазымды ушул эсиме келгенде, көңүлүм тартканда окуп коем, бирок менде намаздан ырахат алдым деп жанымдагы курбуларым айтса, кантип ырахат алып атат экен деп ушунчалык таң кала баштадым дейт. Араңыздарда ошондой болуп, кимдир бирөөнүн сөзүнө теригип, тарынып, эски мисалы таарыныштар кайрадан эске келип, атыңыздар аталбай калып бир жакшы иш жасаганда, ушундай болуп намаздардын даамы кете баштаса,
анда адам баласы өзүн текшериш керек. Мени менен намазымдын ортосундагы байланыш солгунбу? Мени менен туткан орозомдун ортосундагы байланыш солгун болот да? Мен орозо тутушум мүмкүн, бирок каалаган нерсемди сүйлөй беришим ыктымал да, Кудай сактасын. Сөгүнөм, жалган айтышым мүмкүн, Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын. Кимдир бир ошондой болуп атат да. Демек ушундай болгон учурда адам баласы өзүн өзү текшерсин. Ал өзү менен Аллахтын ортосундагы мамилени солгундатып койгон. Ошон үчүн Аллах Таала анын намазынан, орозосунан, Кур'ан тилаватынан, сабактан рахатталып баштаган. Умра сапары бул ыйык сапар, өтө ыйык сапар. Ата-энебизге болгон сапарлар бар, жакшы сапар. Сабакка ташталган кадамдар бар, бул да мыкты жүрүш. Досторду мисалы кабар алыш үчүн ташталган кадамдар бар, эң мыкты сапар. Мечитке ташталган, таалимге ташталган, кечегинде иштер мисалы жакшы жышан, жакшы самалык, медресе куруп бердиңиздер. Не деген мыкты иштер жасап атар. Шулардын бүт баары эң мыкты кадам жана эң мыкты сапар. Дал ушундай сапар, дал ушундай кадам таштоо бул умрага ташталган. Анткени ал умра дегенде түшүнүш керек, кимдир бирөө белгиленген бир өлчөмдөгү сумма акчаны берүү фирмага, анан учуу биринчи эле бизде сурала турган нерсе баасы канча. Экинчиси дароо ошого туташ ушунун ичинде тамак ашы барбы? Ушул тамак ашы барбы? Жок десе, аябай чорuydu. Аяққа чындап айтканда биз тамак аш жегени барбайбыз да. Мен бир ападан сурадым. Баасы канча деди. Ушунча деди. Мен кайсыл ибадаттарга даярданайын деди. Эч кимден мындай сөз уккан эмесмин да. Мен кайсыл ибадаттарга даярданайын деди. Биринчи жолу угушум ушул ападан. Жооп бере албай туруп калдым. Сиз ибадатка даярсыз да дедим. Даярсыз да дедим. Жок, тияка барганда да кайсыларды жасашым керек, ошоктон көнүгүп болайын мен дейт. Ушунчалык шыйрак апа экен. Жашыңыз канча да? 72-де. Шуркайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Салатун фи масжиди хада хайрун мин алфи салах фима сива минал масажид иллал масжидал харам. Менде ушундай бир өзүмдүн адатым бар. Ушу умра сапарына дегенде эң алгач ушу Мадинага сапар тартканды жакшы көрөм. Ошол жерде жүрүп, ошол пайгамбардын мечитине кирип намаз окуу ушунчалык мага бир эргүү тартуулайт. Андан ал жерден толо өзүмө пайгамбарды зыярат кылып, салават айтып, азык алгандан кийин анан Меккеге умрага сапарга чыгуу мен үчүн өтө ыңгайлуу жол. Кимдир бирөөлөр үчүн алгач Меккеге барып, андан кийин пайгамбарга зыяратка барыш ыктымал да мисалы. Бирок мен үчүн эң ыңгайлуу, жеңил, аны рахаттуу жол ушул. Эмне үчүн мен пайгамбарыбыздын шаарынан баштап атам? Анткени пайгамбарын сагынган, пайгамбарын сүйгөн, пайгамбарга куса болгон инсан ал 4 нерсени аткаруусу зарыл. 4 нерсени аткаруусу зарыл. Ошондо ал пайгамбарга болгон сүйүүсүн тастыктай алат. Биринчи, пайгамбарды сүйгөн киши пайгамбардын өмүр баянын окуш керек. Пайгамбардын өмүр баянын окуш керек. Сөз түрдө. Экинчиси, пайгамбардын сүннөтү менен жашоо керек. Үчүнчүсү, пайгамбарга көбүрөөк салават айтуу керек. Төртүнчүсү, дал ошол пайгамбардын ыйык денеси жаткан шаарды жана пайгамбардын мечитин зыярат кылыш керек. Мисалы сиздер азыр пайгамбардын өмүр баянын окуп атасыздар, угуп атасыздар, пайгамбардын сүннөтү менен жашап атасыздар, пайгамбарга салават айтып атасыздар. Бар да үчөө бар. Эми ушу төртүнчүсүн жасайлы деп атам да. Жасайлыбы? Иншалла. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүнүчтүү бир сөзү. Мага ушул жагат. Пайгамбар мындай деди. Салатун фи масжиди хада. Менин мунул мечитимде окулган бир намаз деди. Менин мечитимде окулган деп өзүнүн мечитин айтып атат. Менин мечитимде окулган бир намаз хайрун мин алфи салах фима сива минал масажид. Башка мечиттерде окулган намаздардан айырмасы ушул 1000 намаз артык деди. Менин мечитимде окулган бир багымдат намаз 1000 башка мечитте окулган багымдаттан артык турат деп атат. 1000 багымдаттай деген жок да, 1000
башка мечитте окулган 1000 багымдат намаздан хайрун артыгыраак. Бирок иллал масжид ал харам, Кааба мечитиндеги намазга жетпейт деди пайгамбар өзүнүн мечитин. Эсиңиздерге салам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде окулган бир намаз 1000 намазга өтөт. Бирок хадистерге эгер амал кыла турган болсок, жамаат менен окулган намаз жалгыз окулган намаздан 27 даража өйдө турат деп атат пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын мечитине барып, жамаат менен окуйбуз да, жалгыз окубайсың да. Туурабы? Эркектер да, аялдар да бир имамга уюп окуйбуз. 1000 намаз, эми 1000ди дагы 27ге көбөйткүлө канча болуп атат. Ушундай шарапаттуу, кереметтүү сооптурга ээ болобуз. Бир намазыбыз 1000 намазга өтүп атат. 5 убакыт намазыбыз канча вакыт? 5000 намаз болуп атат да. 5000 намаз. Эми эсептедим. Бая мен бекер сураган жокмун. Ким 70ке, ким 60ка чыкты деп. 70ке чыккан инсан, мусулман инсан, эркек аял болсун, 10 жаштын алып коюп, ол эми ошол 10 жаштында толук балагатка жетти да деп, ошол 60 жыл окуган намаз эсептесек, ал 2 жыл 4 ай 6 күн намаз окуган болот. Ал эми пайгамбарыбыздын мечитине барып, бир күндөгү 5 убакыт намазды окусак, анда эгерде жылга салыштыра турган болсок, 2 жыл 9 ай 25 күн окуган болобуз. 2 жыл 9 ай 25 күн намаз окуган болобуз. Баягы 60 жыл окуган намаздан артык бекен? Же жетпей калдыбы? Анан көпчүлүк айтат да, ушунда умрага ушунча акча сарпталат экен десе, арзаны жок бекен. Анча-мынча нерселерди арзаны сурабай эле, мисалы, жасай берет инсан. Инсан ушундай. Умрага, хажга акча таба албашы ыктымал, бирок анча-мынчалардын соодасы баягы сиздер өткөндай тыным алуу учуру келет го баягы. Сиздер аны мертвый сезон деп коесуздар. Ошондойбу? Тыным алып эс алуу убактысы келип калат, учур. Ошондой учурда адамдар эмне мында урунарга тоо, урушарга жоо таппай мындай болуп калганда, жанындагы баягы ошол тирөөч болгон күйөөсү же эркектер аял менен Дубайга барып келбейли дегенде кетип калып атат. Эмнеге ошондо умрага дебеди? Умрага мисалы путевкага акчасы жетет эле, бирок баргысы келбей Дубайга кетип калды. Мага бир бала атамды ушул сюрприз, мынеке, сизге ушундай бир путевка чыгып калыптыр, балаңыз жакшы иштеген экен деп бериңчи деп келиптир мага. Бир бала. Каяка путевка десем, ушу Дубайга дей бериңчи, Дубайдан алып кетип каласыз да, дейт. Ушинтип келди. Анан, кандай болор экен, өзүңөр айтып көрдүңөрбү? Ушу умрага десек, койчу деп болбой атат, дейт. Анан бардым. Мен да бая баланын сөзүнө ишенип барып алдым. Анан мен колума мындай болгон, чоң карточка бердим, мындай болгон, чоң. Сюрприз дедим мен дагы ошолор кошо беле. Тоба кылдым. Айттым чындап эле, кирип эле. Кирип айткан жокмун го, кирип саламдашкандан кийин сюрприз дедим. Сизге ушундай бир путевка чыгып калыптыр десем, деди. Ушундай путевка чыгып калыптыр. Эмне кылганыма деди. Даша таппай калдым. Эмне кылган айтпаптыр да мага балдар. Анан ойлонуп отуруп, балаңыздын жакшы иштегендиги үчүн сизге ошондой, сен эмне жакшы иш кылып жүрөсүң деди анан кайра. Анан, жанагы умраң эмеспи муну деп баштады анан кайра. Көрсө ал умрадан аябай коркот экен. Жылына ата колуңузга бир 2-3 миң доллар берейин, умрага же хажга барып келиңчи десе, андан көрө мен ушул Италияга жөнөтчү дептир. Италияга 2 жолу барып келиптир. Германияга 2 жолу, Дубайга болсо, Куветке болсо, кыдырбаган жери калбаптыр. Умрага акчасы көп адам бара албайт. Акчасы көп адам бара албайт умрага. Акылдуу, акчасы көп, мансаптуу бара албайт. Умрага Аллах
Кел кагылайын бендем, мен сенин күнөөңдү кечиргим келди деп Аллах чакырган инсан гана барат. Аллах чакырган инсан гана барат. Аллах чакырбаса эч ким бара албайт. Мадинада бир намаз канчага өтөт экен? 1000ге. Бир күндөгү намаз канча намаз болот ошондо? 5000. Ал өмүрүбүзгө эсептелгенде 2 жыл 9 ай 25 күн. Биздин 60 жылдык окуган намазыбыздан өйдө экен. Бир күндүк намазыңыз бул. Бир күндүктү айтып атам. Сиз аерде 3 күн турасыз, 4 күн турасыз, 5 күн турасыз. Анан келгенден кийин, окуп койгонбуз биз. Biz 80-90 жылдын окуп койгонбуз деп отпускага чыгып албагыла. Сөз анда эмес. Тияка барып коюп, анан окуп коюп, биякта шапартайып жүрө берүү деген сөз кетип аткан жери жок. Biz канча көп ибадат кылсак, ошончо ачкөз болушубуз керек. Мисалы Ахмад ибн Ханбал ушунчалык берилип иштейт эле динде. Ушунчалык катуу ибадат кылат эле. Bir gün anın canındaki en yakın dostu, ya Ahmet, metal istirah, kaçan esalasız, kiçine bir esalbayız bu. Esalbayız bu kiçine dediler. Al istirah, indama evvel kadem adamha fil cennet. On ayağımdı, beştin astanasından Bismillah dep içkeri taştagandan başlap, men esalım baştalat degen. Азыр башталбайт. Азыркы эмгегим ошол 5теги эмгек эргөөмгө жасалып жаткан эмгек деп атат да. Кыймыл аракет. Умранын фазилети. Жакшылап огуң. Al-umra ila al-umra kaffara lima baynahuma. Kimdir бирөө былтыр умрага барган. Ушул жамааттын ичинен. Мурда жылы умрага барган. Анан быйыл да умрага аттанып атат. Умра, биринчи умра. Дагы бир умра жасаса, экөөнүн ортосундагы билип же билбей жүзөгө ашырган кемчиликтердин баарын куйкалап жок кылып кечирүүчү ибадат деп атат. Ошондуктан табиу деген пайгамбар, табиу деген улам ээрчитип үзгүлтүккө учуратпай умра кылып тургула деген. Пайгамбарыбыз мындай деди. Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna. Illa al-janna. Мурдагы жасалган умра менен кийинки жасала турган умра экөөнүн ортосундагы жасалган күнөөлөрдүн баары тазаланып жуулуп турат деп атат. Эч бир уруш жаңжал, уят сөз, түртүү, кайым айтышуу болбой жасалган хаждын сыйлыгы бир гана бейиш менен кайтарылат деген пайгамбарыбыз. Умрада дал ошондой болуш керек. Бирок нафс ошондо кышайт да. Ошондо жаныңдагы шерегиң ачууңа тиет. Эгер ошону бул жакта жасаса, ачууң келбейт да. Бирок ошол жерде жасаган бир иш ушунчалык көбүртүлүп көрүнөт инсанга. Алдын ала айтып атканым, ошол жерге барганда атайын акча төлөп, барып, түйшүк менен жеткенден кийин ошо умра ибадаттарынын соон биротоло жууп албашыбыз керек. Экинчиси, al-ummar wal-hujjaj, umraçılar, acılar, булар Аллахтын коногу. Мен мисалы, келинчегим экөөбүз сиздерди үйгө чакыра турган болсок, баягы конок күтчү залга кирип алып, экөөбүз уда-удасымен бул кирип чыгат, мен кирип чыгам, бул кирип, мына жер мына болуп калып, тиги жер тиги болуп, тиги мынол кем, мынол ашкыча, мынол болбойт, мынол болот деп канча силердин көңүлүңөрдү алыш үчүн аракет кылабыз. Сиздер да ошондой кыласыздар, мисалы. Биз сиздердин үйүңүзгө конок барып калсак, канча эртеден кечке чейин даярданасыздар, болгону биз аерде 2 саат отурабыз. Сый көрсөтөсүздөр, жакшы сөздөрдү сүйлөйсүздөр, балдарыңыздар дейсиздер, биздин дасторкондо коюлган нерсени балдарыңар таптакыр жеген эмес. Кетсин анан деп туруп бербейсиңер, мисалы. Анткени биздин көңүлүбүздү көтөрүшүңөр керек. Дал ушул сыяктуу умрачылар дагы, хажылар дагы Аллах Тааланын коногу деп атат. Сиз Аллахтын коногу катары киресиз. Мадинага дагы, Маккага дагы сиз Аллахтын коногу катары киресиз. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-гази фи сабилилlah, вал-хаж, вал-му'тамир, вафтуллах, иза даахум фаажабух, ва саалух фаатахум." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты:
Allah жолуна газатка чыккандар, ажга баргандар, умрага аттангандар, алар Аллах Тааланын коногу. Эгер алар колун көтөрүп эле же көтөрбөй тиленип дуа кылса эле, Аллах аларды дароо кабыл кылат. Эгер сурашса, кайтаруусуз берет деп атат. Минеке. Сурай турган нерсеңиздин барын, мисалы, шанс, мүмкүнчүлүктү кетирбей, баргандан кийин сурап алыш керек. Барын сураш керек. Эч нерсени калтырбай сураш керек. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына сурасаңар бир гана Аллахтан сурагыла дегенде Хазрат Абу Бакр эмне деген? Пайгамбардын ушу сөзүнөн кийин мен чокоюмдун боосун дагы Аллах Тааладан сурай турган болуп калдым деген. Кара, чокоюмдун боосун дагы жада калса, бул деген, Кудай, боо берчи деген эмес. Аллахым мага ушул чокой, боо, кийим-кече алып келе турган бир эмгек туш кыл деп аракет кылам. Аллах мага жакшы иш туш кылат, иштеймин, ак эмгегим менен, бешене тер менен чокой, боо сатып алам деген түшүнүк. Үчүнчүсү, умранын фазилетинин үчүнчүсү. Al-umra tuzhibul faqra wa taghfiru dhunub. Umra деген ушундай. Адам баласынын жүрөгүндөгү, мунул аманат дүйнөдөгү жашоосундагы эки көздүн ортосунда сайылган кетейчиликти кетирет. Умрага, хажга барган инсан байып келет. Аллах Тааланын байытат, болуп көрбөгөндөй байытат бирок. Wa taghfiru dhunub, күнөөлөрдү кечирет. Күнөө кечирет. Эң негизгиси күнөө кечирилиш керек. Мен үчүн ошол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таби'у байнал хажж вал умра فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صدق رسول الله. Пайгамбар айтты. Таби'у бат-баттан хажды да умраны да бат-баттан жасап тургула. Бат-баттан жасап тургула. Анткени бул хаж менен умра адам баласын кыйнай турган кедейчиликти жана жүрөгүн кирдете турган күнөөлөрдү жоюп тазалап турат. Дал өтө катуу жагылган от темирдин датын, алтындын аралашмасын бөлүп чыгарып тазалап койгондой. Ислам алымдар айтат. Умрада 3 эч ким билбеген сыр бар. Биринчиси, умрага барган адамды Аллах Таала сөз түрдө финансылык, материалдык, капиталдык, дасмиялык жактан байытат. Экинчиси, имани тараптан шунчалык толтуруп коет. Үчүнчүсү, күнөөсү бир калбай кечирилет. Субханалла. Мындан өткөн дагы кандай бизге ушундай шанс мүмкүнчүлүк керек дагы. Эми төртүнчүсү. Al-umra fi Ramadan ta'dil hajj kama akhbarana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Рамадан айында жүзөгө ашырылган умра Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бирге чогуу жанаша жүрүп жасалган хаждын сообу менен бирдей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам al-umratu fi shahr Ramadan ka hajjatin ma'i деген. Менин үммөттөрүм Рамаданда умра жасай турган болсо, ал мени менен бирге чогуу хаж кылган сообун алат деген. Аллаху акбар. Рамаданда дагы умрага барганга аракет кылыш керек. Бирок азыртан аракет кылыш керек да. Азыртан камыл алыш керек. Анткени умра, Рамадандагы умра ыйык хаждагыдан дагы элгөөрөөк болот. Ыйык хаждагыдан дагы тыгын болот. Ушунчалык эл көп болот. Анткени дүйнө жүзүнөн агылып келет ал жерге. Буйрса барабыз иншалла. Умранын 5-чи фазилети. Умрачыга Аллах Таала болуп көрбөгөндөй адам баласынын акылы жетпей турган чоң соопторду ыйгарат. Liqawlihi alayhi salam li Aisha 'inda adaiha al-umra. Бул сөзүмө Пайгамбарыбыздын өзүнүн сүйүктүү жубайы Айша энемизге айткан сөзүн далил кылайын, угуп туруң. Пайгамбарыбыз "Inna laki min al-ajr ala qadri nasabik wa nafaqatik." Айша сүйүктүүм деди Пайгамбар. Сенин мунул умраңдын сообу чар тараптуу. Ala qadri nasabik wa nafaqatik. Тарткан түйшүгүңө өзүнчө сооп деп атат. Nafaqatik умрага келиш үчүн сарптаган акчаңа өзүнчө сооп берилет.
умрага барып келгенге чейинки мейманканаларда учак жана автобустарга кете турган акыны төлөгөнгө өзүнчө сооп. Бул жерге келгенде кыйналасың, анткени адаптация болгонго чейин аба башка, тил башка, тамак башка азык окат, кыйналат, ооруйт, ысытмалайт, грипп болушу мүмкүн, баш ооруйт, ич ооруйт. Аныңа өзүнчө сооп деп атат. Умраңа өзүнчө сооп. Аллаху акбар. Сооп ашып ташып эле толуп калат ушинтип. Мен тафа бил бейт ва лам ярфа кадама ва лам яда ухра илля катаба Аллаху лаху хасана ва хутта анху биха хати'a ва рафа'a лаху биха даража. Ким Байтуллахты таваф кылса, лаббайк Аллахумма лаббайк деп ушинтип таваф кылабыз да туурабы? Пандемияда эми эч ким айтпайын дедим эле, айтайын, өзүмдүн келинчегим менен айта эле келем, ушул жерде угат деме. Пандемияда аябай бук болдум. Телефондон көргөн Кабаны эскилерин көрөм, мындай бугум чыкпайт, кусалыгым мындай бөксөрбөйт. Кантип мен ушул сагынычымды ушул кичине басаңдатам деп анан китеп карап отурсам, эмнени ниет кылып чын жүрөктөн издесеңиз Аллах Таала сөз түрдө берет. Барактасам эле ушундай мен издеген турат. Муштахиддер, мисалы имам Шафии, имам Ахмад ибн Ханбал, имам Малик, имам Абу Ханифа, ага чейинки табииндер ушул Кабаны көргүсү келип, бирок барганга шарты жок, же тоскоолдук, же оору, же душман тараптан бара албай калгандыгы себептүү алар Кабаны карап туруп لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك деп лаббайканы ушунчалык берилүү менен көз алдына Кабаны элестетип, ыйын ушунчалык төгүп, ыйлап айтса, Аллах Таала сөз түрдө аны жакын арада хажга же умрага жөнөтөт дептир. Өзүмчө ошол жерде эч кимге айтпай ичимден ыйлайм, баягы кыбланы карап алып, ошол китепти бетиме тутуп алып. Ушундай күндөр өттүбү арабыздан? Башыбыздан ушундай күндөр өттүбү? Мен айтам да, көп жыл мурда достор, агалар, инилер, апалар, эже карындаштар барып алгыла хажга, барып алгыла, бир учур келет, $1000 эмес, $1,000,000 берсең дагы кире албай кала турган учур келет депмин да. Анан быйыл Надыр деген досума могул жердеги бир чайкананын ээси келип, Надыр, жанагы Сади Бакас деген досуң барбы? Бар. Ошон көз ачыкпы дептир. Надырда кызык да, неге десе, ошол канча жыл мурда барып алгыла, $1,000,000 берсеңер да кире албай каласыңар деди эле, азыр мынеке $1,000,000 берсек деле кире албай атабыз го деп. Киргизбей койдубу? Мына эми азыр ачылды, Кудайга шүгүр. Эми кириш керек. Эми барыш керек. Шанс, мүмкүнчүлүк. Пайгамбар айтат: "Мен тафа бил бейт", ким Байтуллахты таваф кылса, лам ярфа кадаман ва лам яда ухра, бир оң аягын кадамын таштап, сол кадамын көтөргөнгө чейин Аллах Таала анын бир күнөөсүн кечирип, бир бейиштеги даражаны жазып, даражасын бейиштеги даражасын көтөрүп, дагы таштаган кадамын дагы көтөргөндө бир ибадатын соон жазып турат. Кадамдарыбызга жазып турат ушинтип. Ар бир кадамыбызга, бирок биз аны билген эмеспиз. Чын билген эмеспиз. Мага өткөндө бир эже айтты: "Устаз, да качан умрага барасыз?" деди. "Эми насип кылса барарбыз." Десем, "Дагы ушусу менен барайынчы, эми болду устаз, мен магазин кыдырбайм эми" дейт. Көрсө ал көбүрөөк магазин кыдырган экен. Ар ким ар кандай арманда болуп атат азыр. Ошол жактагы таштаган ар бир кадамыбызга бирине күнөөбүз кечирилип турат, биринде соо жазылып турат, үчүнчүсүндө бейиштеги даражабыз көтөрүлүп турат. Бирок аны биз сезген жокпуз. Көбүн. Умранын 6-чы фазилети. Ал-умра hiya al-hajj al-asghar wa summiyat bidhalika li'annaha tatashabaha ma'a al-hajj bit-tawaf was-sa'i. Умра кечүү хаж деп эсептелет. Анткени умрада жасалган жөрөлгөлөрдүн баары хаждагы жасалган жөрөлгөлөрдүн өзүнө окшош болгондугу үчүн. Болгону Арафатта гана отурулбайт, курбандык гана союлбайт, калганын бүтү баары жасалгандыгы үчүн. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шаарына барабыз. Пайгамбарды зыярат кылабыз.
Алыстан келген сахаба пайғамбар өтіп кеткеннен кейін пайғамбардың мүрдесін зиярат қылғаны келді. Түні. Ал учурда эмнегедир кайсы бир себептерден улам пайгамбардын местин эшиги сыртынан култтан челе. Же ичи тазаланыш үчүн, же ар ким кирип аны мейманкана катары колдонбош үчүн. Анан ал мусафир сахаба алыстан келип, ошол култтанган учурга келип калгандыгы себептүү эшиктин оң тарабына отуруп, кыбланы караган абалда отуруп уктап калды. Күбүр-шүбүрдан чөчүп ойгонсо, эшик небе ачылып, адамдар пайгамбарга зияратка кирип атыптыр. Ордунан тура калып, кайра отура калган эсине түшүп. Анткени пайгамбардын денесинин тушунда эле. Эми сахабана: "Я Рабби, кечиресиң, мен уйку соодо ордумдан тура калдым, каматымды, боюмду пайгамбардан бийик көтөрө калдым" деп кайра жата калган. Эңкейип, мешитте аркасы менен айланып, тетияка барып дарат алып, анан кайра эңкейип анан пайгамбарга зияратка кирген да. Момундай болгон пайгамбарга ашык, пайгамбарды сүйгөн инсандар жашап өткөн. Момундай болгон. Пайгамбарды чындап сүйгөн, ага ашык болгон, куса болуп сагынган инсандар ошентип жашап өткөн жана жашай берет арабызда дагы. Айша энебиз айтат: "Я Расулаллах, айтыңчы, аля ниса жихад? Аялдар да жихадка чыкса болобу?" деди. Аялдар да ошо сиздерге окшоп, силерге кошулуп жихадка чыксак болобу? Аялдарга да жихад барбы деди. Пайгамбар: "Нагам, бар. Болот, силерге да таандык болгон жихад бар. Силерге сонун бир жихад бар. А жерде эч кимди өлтүрбөйсүңөр, эч кандай кан төкпөйсүңөр. Сонун бир жихад бар. Кайсыл деди эле? Хажга, умрага барганда ушак куубай, гыйбат кылбай, имиш чыгарбай, эки инсанды уруштурбай эле хаж умра кылып кайтсаңар, муну силердин жихадыңар" деген. Сон ибадат да, кан төкпөйсүңөр. Болгону көз жаш төгүш керек, ыйлап. Аллах Тааладан сураныш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Менин мечитимде окулган бир намаз 1000 намаз өтөт. Ал эми Кабада окулган бир намаз 100.000 намаз өтөт" деди. 100.000 намаз өтөт. Bir namazınız, bir bağımdat namazınızda Allah Teala 100.000 namazga kabul kılat. Bilesiz mi? Emes dep көрөлү. 100.000 namazdı okuş üçün ne kılış gerek? 100.000 namaz eğer de bizim ömrümüzge çaçılsa anda 55 yıl 6 ay 20 gün okuşumuz gerek. 55 yıl 6 ay 20 gün namaz okuşumuz gerek. Tınbay. Бұл bağımdat namaz. Bağımdat namaz 100.000. Eğer de bir gündeki 5 vakit namaz okusaganda kança namaz болады sonda? 500.000. Okup durun. Al uçurda biz muna girdik. Biri sağız çaynap girdi. Biri şaşıp girdi. Biri jay barakat girdi. Biri cemaat, biri жалгыз. Айтор girdik da buyursa. Erten inşallah Allah nasip kılsa umraga bardık. Kabaga girdik. Allahu Ekber. Arkasından uyuduk. Bağımda Beşim, Asır, Şam, Kuftan. Andan keyin tahajjudda da okuduk. Tahajjud eseptebey turayın. Özüç okuyuz da. Biz imamga uyup 5 vakit namaz okuduk. Oşonda kança savab alıp atабыз? 500.000 savab alıp atабыз. Ema anı жылга eseptey turgan bolsak 277 yıl 7 ay 10 gün namaz okuganга barar. Özü namaz başlaganыбызга kança oldu? Bravo. Özü namaz başlaganыбызга kança oldu? Карабайсызбы? Ушундай улуу шарапаттуу, кереметтүү жерден, сооптордон куржалак калып, топтогон капиталдын дасмыясын Европага, тияка, бияка жумшагандар деле жок эмес. Бирок ошондойлордун арасынан суурулуп, ошондой баткактардан бирок тазаланып чыккан сиздердей жамаат иншалла хажга, умрага барат деп ишенем. Аллах Таалам
баарыңыздарга ошондой мыкты сапарды тагдырыңыздарга жазсын. Аллах Таала баарыбызды сапарлаш кылсын. Ошол жерде бирге дуа кылып, бирге мындай Кур'ан тилават кылып, ата-энелерибиздин атынан таваф умра кылууну баарыбызга Аллах Таала насип этсин. Аерде дагы бир шиар бар. Болгону бир эле аял баскан Хажар энебиз. Анын бирок ар бир жасап аткан ишти чын жүрөктөн жасаш керек. Ар бир жасап жаткан. Ошол себептен ислам алымдар айтат. Табииндер айтат да, биздин доордогу аялдар бала эмизгенде келчи тегене, келчи деп, ошол баягы чүрпөбү эмне мынау? Чүргөктөгө, ошол кичинекей балгы чүрпөдө, ошону алып келип эмизгенде, келчи тиги алымды. Алып келчи мына хафизамды деп алып келчи экен. Анан кызын эмизип атканда кичинекей нерсени, менин хафизам, менин алимам бул, Кур'анды толук жаттайт, тафсирлейт, ушунчалык мыкты инсан болот деген ниет менен эмизчеле деп атат. Бирок сөзсүз түрдө чоңойгондо ошол алима хафиза болчу деп атат. Анткени ал апасы ушинтип эмизгендиги үчүн. Азыркы аялдар эмизгенде бир эле ниет. Сериалды тынчыраак көрөйүн, уктатып коеюн дейт. Ал өмүр бою уктап өтөт да. Ошол себептен бир ишти жасаганда ар бирин майын чыгарып, жакшы ниет менен жасаш керек. Хажар энебиз болгону Исмаил уулуна, Исмаил алейхиссаламга суу издеп чуркады. Суу издеп чуркады. Момундай эки бийик тоо акырын басып келет. Мындай тегиздикке келгенде гана этегин бир аз көтөрүмүш болуп чуркап койгон. Болгону ушул жер бир 100 метр болса керек. 100 метрге деле жетпейт, ошол жерден чуркайбыз. Эркектер чуркайт, аялдар чуркабайт, анткени этеги көтөрүлүп калбаш үчүн. Аялдарга мүмкүн эмес, аялдар акырын басыш керек. Мен эмнени айтып атам? Бир учурда Хажар энебиз ошол жерде чуркаганда эмнеге чуркаган? Буту күйгөндүгүнөн, таманы күйгөндүгүнөн эмес. Өзү чаңкагандыгынан эмес. Келечек муун эртең мыкты урпак ушундан көбөйсүн деп Исмаил деген уулуна кам көрүп ошол жерде жидди чындап, я Раббим, менин чуркаганымдын жыйынтыгын сен сөзсүз түрдө бересиң, бергенде дагы ааламга жаңырта бересиң. Ушул менин уулумдун кешиги катары кыяматка чейин эң мыкты азык болуп каларынан күмөнүм жок деп ыйлаган. Аллахтын буйругу менен Жабраил алейхиссалам канаты менен жерди урду, ал жерден замзам чыкты, мына эмдиги чекти. Уртап келебиз башону? Уртап келебиз. Ошол жерде мен эми айтып атам. Дал ошол Каабага барганда ошондой жүрүш бар. Ошол жүрүштүн өзү сооп, ал жердеги сөздөр өзүнчө сооп, ал жердеги чуркоо өзүнчө сооп. Сафа тоосуна чыкканда Каабаны карап кылынган дуа, Марва тоосуна чыкканда Каабаны карап кылынган дуалардын бирөөсү дагы кайтарылбайт. Анткени Каабанын өзүндө дуалар 16 жерде кайтарылбай кабыл болот. 16 жерде кайтарылбай дуалар кабыл болот. Кабыл боло турган, дуалар кайтарылбай кабыл боло турган 16 орун бар. Сурай турган нерсеңиздин баарын ошол жерде сурап алың. Айта турган нерсеңиздин баарын ошол жерде Аллахка арызданып алың. Аллах баарын билүүчү, угуучу, жана көрүүчү. Ошондой кадам таштап болгон жүрүштөрдүн ичинен Сафа менен Марванын ортосундагы жүрүш, ата-энеге зияратка ташталган жүрүш, аялдардын күйөөсүнө баш ийип, үйдүн ичинде ашканада тияка бияка болгон кадам таштагандагы жүрүш, момунча сабакка келгендеги жүрүштөрдүн бүт баарын Аллах Таалам ибадат катары кабыл алсын. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Кыскача сабагым ушул болсун, кийинкисин башкача өткөрөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өктөм эжеке, биздин шаарга куш келипсиз. Аллахым ыраазы болсун. Аллахым ыраазы болсун. Рахмат мага, Айшене. Эми биздин дагы бара турган башка жагыбыз бар эле. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Амин. Аллахым апалардан, эжелерден, жеңелерден, карындаштардан баарынан өзүң ыраазы болгон, я Рабби. Иштерине ийгилик бергин. Ден соолуктарын шыын кылгын, өмүрлөрүн узун кылгын.
Dinin üçün can kүйгізіп, мейіріміңе çömülüp, azamыңдан құтылу мақсатта иштеп жатқан işlerine береке берген, қабыл қылған. Urpaqtarынан alim, alimalardı, hafiz, hafizalарды çıgargın, hac, umra saparına birge çıgını bizge nasip etken amin. Allahu Ekber. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.